Казакстандык аткаруучулар балдар Евровиденияси 2018-ге даярдык көрүшүүдө. Эскерте кетсек, улуттук тандоо алкагында мыктыларды калыстар тобу аныктайт. Калыстар курамында белгилүү аткаруучу, продюсерлер бар. Ринат Гайсин, который известен не только у нас в Казахстане, но и далеко за его. Калыстар тобунун курамында чындыгында мыкты продюсерлер бар. Алардын бири Ринат Гайсин. Ал жалгыз гана Казакстанда эмес, аны менен катар башка өлкөлөрдө да белгилүү. Кайрат Нуртас, Ерке Есмахан да белгилүү ырчылар. Өз көз караштары калыптанган жана эң башкысы, алар белгилүү сынактарга катышышкан. Демек, алардын кандай өтөрүн билишет. Ошондой эле Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү биздин башкармалыктын төрагасы Алан Ажибаев. Бул сынактын болушунча адилеттүү өтүш үчүн жасалды. Себеби сынактын уюштуруучулары жана негизги таратуучусу бизбиз. Основными трансляторами. Ошондой эле Калыстар тобунун курамында Казакстандын эл артисти Роза Рымбаева, продюсер Багым Мухидденова, ырчы Мадина Садубакасова бар. Эскерте кетсек, калыстарга эң таланттуу жаш талапкерди тандоого 1 жума убакыт берилет. Аяк 10 айынын аягына чейин таланттуу жаштар жылдыздар менен бирге гала концертте өнөрлөрүн тартуулашат. Аны Хабар телеканалы түз алып көрсөтөт. Жеңүүчүлөрдү аныктоого көрүүчүлөр да өз салымын кошо алат. Способом суммирования. Көрүүчүлөр менен Калыстар тобунун добуш берүүсү аркылуу жеңүүчү аныкталып, өлкө атынан Минск шаарында өнөрүн көрсөтө турган жаш ырчы белгилүү болот. Эскерте кетсек, эл аралык сынак 7 айынын 25-нде өтөт. Сынак Хабар телеканалында түз эфир аркылуу көрсөтүлөт.